Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Саламатсыздар, урматтуу биздин кыргызстандыктар. Биз азыр маалымат жыйынын бердик. Өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, уксаңыздар керек. Ал жердеги айтылган сөздөрдү кайра кайталабайлы. Кечээ Борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай жапайычылык менен чечим кабыл алышканын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Түз эфирден баарын көрүп атсаңыздар керек. Ана бир күн башта баягы белгилүү инсандын берген арызын канааттандырбоо жөнүндө чечим кабыл алат. Жумушчу топ ушундай даярдаптыр. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы тарабынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Бардыгы мыйзамга шайкеш келет. Талаптары так аткарылган. Борбордук шайлоо комиссиясына Бүтүн Кыргызстан партиясын каттоо жөнүндө сунуш берип атат токтомго. Ал БШК мүчөлөрүнүн столунда турат. Ону кечээ Атыр Абдрахматова бир канча жолу безеленди. Айтты. Бизде башка токтом турат. Бүтүн Кыргызстан катталсын деп турат. Эмнеге танапис жарыяланат? 15 мүнөткө жарыяланган танапис 45 мүнөткө созулат. Ушул 40 мүнөттүн ичинде эмне өзгөрүп кетти деген суроого БШКнын мүчөсү берген суроого ошол жерде отурган БШКнын төрайымы да, мүчөлөрү да жооп бере албай койгонду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эми менимче биринчи класстын баласы деле түшүнүп атат. Бул укуктук чечим эмес, кечеки чечим, бул саясий чечим болду. Саясий чечим Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоого каттыштырбай коюу жөнүндө маселе болуп атат. Неге? Мен кечээ сиздерге ушул жерден айттым эле. Эң биринчи орунда кетип бараткан Бүтүн Кыргызстан партиясы бүгүнкү бийлик үчүн аябай коркунучтуу болуп көрүнүп атат. Бүгүнкү коррупция үчүн, бүгүнкү башаламандык, тартипсиздик үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясы өтө коркунучтуу болуп көрүнүп атат. Себеп булардын жасаган иштеринин баарын кайра көтөрүп чыга турган Бүтүн Кыргызстан гана болуп турат бүгүнкү күнү. Мына ошол коркунучтардын натыйжасында негизинде кечээ өздөрүнүн чечимине өздөрү каршы келген саясий чечимди кабыл алды. Биз эртең менен кат жибердик. Бардык чечимиңиздерди бериңиздер. Биз сотко кайрылабыз. Бирок сот деле Кыргызстанда адилеттүү чечип жиберет деген ойдон алысмын. Ошондуктан мен азыр маалымат жыйынында баса белгиледим. 2010 жылда өткөнбүз. Тынчтык керек деп токтоттук. 2015 жылы дагы ушундай шерменде болду. Анда дагы элге кайрылып токтоттук. Бул сапар элдин конституциялык укугу тебеленип атканда, эл талап кылып чыкса, биз элдин алдында болуп берүүгө даярбыз. Өз укугу үчүн, өз укугу үчүн, өзү күрөшсүн. Мына ушуга түртүп атат, ушуга мажбур кылып атат. Биз баарын тынч, мыкты, эгерде Бүтүн Кыргызстанчылык таза съезд өткөргөн партия болсо көрсөтсүн. Биз эми үчүн видеону бердик талабы менен. Биздин жашыра турган эч нерсебиз жок. Керек болсо биз журналисттерди чакырып алып, түз эфирде көрсөтүп тургула деп жарыяладык. Кайсы партия түз эфирде көрсөттү? Куйруктарын кымчып, алар эч нерсесин көрсөтө албайт. Бирок алар катталды. Биз Борбордук шайлоо комиссиясынан өкүл болуп келген 2 киши, ал жөнөкөй киши эмес. Бирөө аппараттын жетекчиси экен, бирөө укуктук бөлүмдүн жетекчиси экен. Мен кайра съезде сурадым. Бизде мыйзам бузуу барбы? Жок деди. Биз эрежени буздукпу? Жок дешти. Мыйзам бузулган жок деп барып, алар өздөрүнүн жетекчилерине дагы кагаз беришти. Биз кайсы жерден буздук? Биз мыйзамды бир жерден буздук. Ал жашоо мыйзамы. Ал адам кабыл алган мыйзам эмес. Биз арамдык жол менен кетип бараткан бийликти токтотобуз деп алардын мыйзамын бузуп атабыз. Биз кыргыз мыйзамын бузган жокпуз, конституциясын бузган жокпуз. Биз кыргыз жарандарынын
укугун колуна кайтарып беребиз деп жарыя кылды. Бул биздин чечим. Биз аягына чейин ушул жол менен барабыз. Рахмат. Азыр суроолор аябай көп. Биз кыска бардык суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Эми сиздер ушундай келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мындай толкундоолор Кыргызстандын бардык жеринде болуп атат, кабарым бар. Ошо чыксын. Ошол толкундоолор аябай көп болуп атат. Мен бардык мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтам. Өз укугуңду өзүң корго, кыргыз. Биzelep, çögölep жашабайбыз эми. Биз эми эгерде конституцияны булар биздин укукту камсыз кылбаса, биз өзүбүз камсыз кылууга мажбурбуз. Милдеттүүбүз. Азыр Өмүрбек Исаковичке дагы бир эки ооз сөз берели. Андан кийин суроо жооп болбойт. Кудай буйрса, мына бул күрөштүн башы. Бул күрөш уланат. Эми кыскача айтканда биздин эле талапкерлердин укугу бузулган жок, бул элдин укугу бузулуп атат. Жакшы партияларды, күрөшө турган партияларды, акыйкат үчүн күрөшө турган партияларды, талапкерлерди парламентке алып келди. Ошонун баардыгын билип туруп, бизди ал жакка жеткирбөө үчүн кандидаттардын баарын алдырып коюшту. Эмне үчүн алдырып атышат? Бир эле жол. Ушу кандидаттар жогорку кеңешке барып туруп, акыйкатты, башка өзгөрүүлөрдү алып келбесин деп. Ошон үчүн бүгүн биз айтат элек, биз коркуп аткан мафия бизди жеңип алды деп. Башка жол жок. Бирок биз өз укугубуз үчүн биз баарыбыз чогуу күрөшүшүбүз керек. Рахмат. Мага түндө Ала Букадан, Аксыдан, Лейлектен, Нокаттан, Өзгөндөн, Ош шаарынан, башка жактардан кайрылуулар болуп атат да. Эми агай, дагы мыйзамдуулук дейсизби? Дагы тартип дейсизби? Дагы романтик бойдон каласызбы? Же чечкиндүү бир аракеттерди көрөбүзбү дегендей суроону коюп атат. Мен айтам, эл кандай чечим кабыл алса, мен эл тарапта болуп келгенмин, эл менен бирге болом. Рахмат. Токтогул районунан сүйлөшөбүз. Дагы бир сүйлөп Романтик койсоң өзүнчө, Кандай Эми мындай, биз Өмүрбек Исакович болобу, же Исхак Абсаматович болобу, же Ишенбай Кадырбек болобу, биз төртөөбүз маалымат жыйын бердик. Провокацияга алдыра турганда биз 20-25 жаштагы жигиттер эмеспиз. Биз мамлекеттик бардык баскычтарды басып өткөн тажрыйбалуу инсандарбыз. Биздин эң коркунучтуу болуп атканыбыз фамилиябыз эмес, биздин ошол тажрыйбалуулугубуз. Мына ошол тажрыйбалуу инсандар келсе, сабатсыз бийликтин ашкере кылат, сабатсыз бийликтин маскарасын чыгарат деген коркунучту. Анан андай мындай иш аракеттерге биз жаш балдар эмеспиз. Кимде сөз? Эми бир эле киши сүйлөсүн, анан бизге уруксат бериңиздер. Assalamu alaikum, Kırgız elim, mekendештер. Биздин ушул жерге келгенибиздин себеби биз чакырып жок эле Атаган Мадумаров тигүү эле биз өзүбүздүн жүрөгүбүздөн ушул бүтүн Кыргызстанды колдоп ушул жерге атайын келип отурабыз. Бүтүн Кыргызстан шайлоодо бир күн калганда эмне себептен четтетилип калды? Ушуну көрүп түнү менен мына ушул жерде канчасы менен сүйлөштүм, бүт уктабастан таң атырып ушул жерге жетип келдик. Ошон үчүн биз Бош шайлоокомдон президентке талап кылабыз. Бүтүн Кыргызстан эч кандай четтетилбеш керек. Бүтүн Кыргызстан карапайым элди. Дайыма агыш деген, тагыш деген. Атаган Мадумаров, мына биз жаш болсок дагы 30 жылдан бери дайыма кыргыз эли үчүн тике сүйлөп келет. Сүйлөп келген, сүйлөгөн.
Мадумаров да эч ким эч качан Сооронбай Шариповичке эч качан тике сүйлөгөн эмес.